2 жол ашказанан операция болгон. Ачка калган кишиге могулар тамак киргизелсе болбой атышат. Элге кол салбагыла. Медиа Бишкектеги көп кабаттуу үйлөр электр энергия суусун өчүрүп, жашоочуларын күчтөп чыгарууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кала бийлиги 1-мартта Орто Сай базарынын жака белиндеги Сүйөркулов 16-1 дарегиндеги объектинин тургундарын чыгаруу процедурасын баштады. Медиа ал имарат соода борбор катары курулгандыктан жашоого кооптуу деген жүйө келтирүүдө. Бирок жашоочулар анын төмөнкү кабаттары коммерциялык объект болорун, үстү жагы апартаментке ылайыкталганын айтууда. Муниципалитет көп балалуу, майыптыгы бар үй бүлөлөргө убактылуу жашап турууга патер сунуштаганын, бирок алар баш тартканын билдирди. Медиа муну турак жай катары колдонуу мыйзамсыз деп жатат. Бирок соттун чечими чыга элек. Бүгүн Бишкекте -6 градуска чейин суук болот. Кече түнкү саат 2-де эл жоктугунан пайдаланып, милиционерлер үйгө кирип, ар бирисинин эшигибизди чулкулдатып, бузган эшиктерди бузду, чыгарган эшиктерди чыгарды. Түнкү саат 2-де балдарыбыз коркуп ыйлаганда акыры ачканга туура келди. Булар токтотпой такылдатып, балдарыбыздын жүрөгүн түшүрүп, бизди күчкө салып чыгарып, акимсилерге башка жактан жай даярдадык, үй даярдадык, жылуу жумшак деп бизди алдаптыр. Бизди алып барып туруп детдомго киргизип коюшту. Аякта балдарды биринин үстүнө бирин кийгизип, эки үй даярдаштыр. Ал жака 5-6 семьяны ушунча балдары менен кичинекей биздин ваннанчалык размердеги комнаталарга жайгаштырып коюшту. Ал жакта деле балдарыбыз тамак жок, ачка жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бул жерде да кечке суукта ачка жатышкан. Ал жакта деле балдарыбыз ачка жатат. Ал жактан өкмөттүн тамагынан бере берели бул балдарга дегенде, алар жака дагы жогору жактан эч кандай тамак бербегиле деп ошондой приказ келди. Аны биз өз көзүбүз менен көрдүк. Бул эжеси да кече небереси менен, кыздары менен жана 40 чык элек келинди да ошол детдомго алып барып салышты. Ал 40 чык элек келин күйөөсү мигрант. Же ошол боюнча киши айтып койсоңуз. Ошо күйөө балам мигрант болуп алыска кетип эле иштеген. Ошонун балдарын да жетим болуп, жетимдердин үйүнө киргизип койгон. Ошол деле мээре деле ойлонуп көрсө болмок ушу балдарды. Өздөрүнүн деле ошондой неберелери 1 айлык бала, эми 1 айлык бала эмнени аяктан же 3 квадрат метр 5 бала менен батыш кыйын эле го аяка. Эмнени ойлонуп жатасыңар кичине. Ошо бизди ойлобосоңор макул, биз 70ке чыктык. Бизди ойлобосоңор да тигинде Наристе кичине балдардын неберелерди ойлосоңор болот. Бууруңар айга эле Ташкент, Кыргызстанды качан бир баалап бир элди көтөрөсүңөр. Элди көтөрбөй эле карапайым элдерди кайта басып бермей болдуңар го. Бизди кече Айгерим, бизди кече өтө көп укугубуз тебеленди. Бизди сүйрөп күчкө салып, коркутуп, түнү эл жоктугунан пайдаланышты. Ал жакта деле балдарыбыз ачка жатат. Эч кандай шарт жок, тамак жасап бергенге шарт жок экен. Ал жакта тамак жасаганга болбойт экен. Вещилерибиздин, буюмдарыбыздын, бүт оокатыбыздын баары бул жакта. Ал жакка алып барып жайгаштыра турган жер жок экен. Болгону бир биздин ваннабызчалык комнатага жайгаштырып койду ошончо балабыз менен. Бул эмне деген коркук? Эмне үчүн биз акчабызды же болбосо ушул батирейсти ала албайбыз? Ким бизге жардам берет? Ким элди коргойт? Бул жерде бийликти элге жаман көрсөткөн ортодогу коррупционерлер бар. Өтө чоң уюшкан кылмыш тутап, бийликке туура эмес маалымат жеткирип, келип тарткан блогерлердин баарын кармап кетип атышат. Келген журналисттерге кысым көрсөтүп атышат. Өздөрүнүн мамлекеттик
телеканалдарга болсо вообще туура эмес информациялар чыгарып элдин сүйлөгөндөрүн такыр кыркып чыгарбай коюп атышат. Биздин акчабызды ким берет ошондо? Биз эмне үчүн акча берип алып анда көчөдө калышыбыз керек? Если бул апартаментте жашаганга болбой турган болсо, анда акчабызды берсин, же болбосо документ берсин бизге. Биз бул апартаментти арендага берип иштетели. Эмне үчүн 5 бизнесменди деп 150 адамды көчөгө кыштын күнү суукта чыгарып коет. Биз 2 күндөн бери тоңуп ачка турабыз. Үйүбүзгө кирип калган кийимдерибизди, анча мынча оокаттарыбызды алабыз, такыр киргизбей атышат, эшиктерин баарын сваркалап. Ушундан көрө ошол мошенниктерди ушинтип кордосоңор, бандиттерди ушинтип кордосоңор туура болмок. Эч бир кылмыш кылбаган карапайым элди, ак мээнети менен акча тапкан карапайым элди ушундай кордоп атышат. Урматтуу бийлик, сизге элдин үнү жетет деген үмүттөбүз. Бул жерде туура эмес бийликти жаман көрсөтүп, бийлик тараптан ушундай приказ келди деп сиздерди жаман көрсөтүп атышат.